Жүрөктү тазалоо бул, напсини тазалоо бул деген адамдын бейишке кирүүсүнүн себептеринин бири болот. Адам эгерде өзүнүн напсин тазалага турган болсо, ал ийгиликке жетет жана улуу даражаларга жете алат. Жана ошол менен бирге түбөлүк жакшылыктар болгон, неаматтар болгон ошо бейишке кире алат. Эми буга далил кайсы? Буга далил Аллах Таала Таха сүрөсүндө 75 жана 76 аяттарында мынтип айтат. Аллах Таала айтат: "Ва май я'тиhi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula." Ким дейт? Роббисине жакшы амалдарды жазап, имандуу, ошо момун болгон абалда Аллах Таалага Роббисине жолуккан болсо, аларга эң жогорку даражалар дайындалган дейт. Ким момун болгон абалда, жакшылык иштерди кылып жүргөн абалда, солих амалдарды кылып өзүнүн Роббисине жолукса, аларга эң жогорку даражалар дайындалган дейт. Эми эмне болгон даражалар? Улантса айтат Аллах Таала: "Жаннату аднин тажри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха ва залика жазаa'у ман тазакка." Түбүнөн дарыялар аккан, ошо дарыялар агып турган Эдем бейиштери дейт. Эдем бейиштериндеги болгон ошо улуу даражалар дайындалган дейт. Алар анда түбөлүк калышат дейт. Анан айтат: "Ва залика жазаa'у ман тазакка." Жана бул таза болуп алгандардын сыйлыгы дейт. Жана чынында бул эмне дейт? Ошо тазалангандардын, ошо жүрөктөрүн тазалап, өзүнүн напсин тазалагандардын сыйлыгы дейт. Ошо буга чейинки убадаланган ошо эмне экен? Эдем бейиштери астыларына дайралар агып турган жана улуу даражалар жана түбөлүк ушу жакшылыктар кимдер үчүн дейт? Аллах Таала айтат: "Бул чыныгы жазаa'у ман тазакка" дейт. Өзүнүн ошол жүрөктөрүн, напсисин тазалагандар үчүн дейт. Тазалагандардын сыйлыгы дейт. Ошолордун сыйлыгы. Жана бул тууралуу дагы Аллах Таала ошо ким эгерде кыяматта кыямат тууралуу дагы Аллах Таала айтат да, мынтип айтат: "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim" деп Аллах Таала айткан. Ошо күнү дейт, кыямат күнү. Мал мүлк дагы жана бала чака дагы жардам бере албайт дейт. Бир гана ким эгерде таза жүрөгү менен келген болсо дейт. Чыныгы ким эгерде Аллах Таалага таза жүрөгү менен, ар кандай оорулардан, ар кандай жамандыктардан таза болгон жүрөгү менен Аллах Таалага жолуккан болсо, чыныгы ошол пайда таба алат кыямат күнү.